Кийинки сөз суроо берүү үчүн Самаков Кубанычбек Камбардиевич. Рахмат, Жылдыз Талайбековна. Урматтуу министрдин орун басары, айтсаңыз, биз ушул жогорку кеңеш аркылуу көптөгөн миллион доллар эл аралык уюмдардан көптөгөн акча каражат алабыз. Өтө төмөн пайыз менен 0,5, 0,8, 1,5% менен өтө көп чоң акчаларды, каражаттарды Кыргызстанга тартабыз. Ошо менен бирге 1% алабыз дагы, бирок кардарларга, жарандарга акыр аягында через банк берерге келгенде 15-20%-тан болуп колдоруна тиет. Ушул ортодогу чоң ажырымды жоготконго кандай иштерди, аракеттерди алып барып атасыздар? Негизи эле ишкерлерди колдоо программасы боюнча сизге маалымат берип кетейинчи, анда именно проценттери төмөн боюнча да? Жок, мындайда мен билем, эң асыл деп силер 8%-тан бересиздер. Бирок биздин колубуздан өткөн документтерге ылайык биз көрөбүз да, 20-30 жылга 1%-тан 0,5%-дан кылып бизге чет элдик донорлор берет. Ошолор айланып келип 8%-га айланып калганы, 10%-га айланып калганы эмне себептен? Ошону ылдый түшүргөндүн үстүндө кандай иштерди алып барып атасыздар? Бул боюнча анда Улуттук банк жооп берсин, компетенциясына карайт Улуттук банк. Бул акча 1% менен келген, бул валюта кредит берилет, анан инфраструктурный кредит, льготный кредит деп айтсак болот. Бирок ичинде бул биздин өлкөбүздө депозиттердин ставкасы да 13-14%га чейин келди. Ошол үчүн сомдон ставкасы өйдөрөөк, валюта болсо бул ылдыйраак. Мисалы доллар средний ставка 7-8% деп айтсак болот. Аны билем, түшүнөм. Бирок ошо менен бирге 1% менен алып алып, ошол ортодогу ортомчу банктарды кошуп, акыр аягы жаранга колуна тийчү кредиттик пайыз 10-12%-га чейин эң аз болуп кеткенине сиз макулсузбу, урматтуу министрдин орун басары? Мындайда, буга чейин былтыр бүттү ошол кредит. Буга чейин биз акча алып келип 50 миллион доллар и үстүнө дагы порядка 30 миллионов долларов келген. 1% кредиттер берилген. Пайызсыз кредиттер бизнеске берилген. Микро и орто бизнеске. Правильно? Это мизер. Ну, это в миллиардах, это порядка 10 миллиардов. Получаемые условия очень невыполнимые. И требования очень жесткие именно касательно сельхозпроизводителей, легкой промышленности, тиешелүүлөрдүкү. Сиз министрдин орун басары катары айтып атпаймынбы? Ошол ортодогу ортомчуларды, коммерциялык банктарды, ортодогу ушундай прокладка болгон уюмдарды алып салбайсыздарбы? 1% менен алып атасыңар дагы, биянан кайра 15%-тен берип аткандын тигине негиздемесин айтып атат. Доллардын кымбаты, анан кийин биз евро доллар менен алабыз деп. Билем, курсовой разница бар, операционный расходтор бар. Бирок ошо менен бирге 1%-тен 15%га чейин эмес да. Мен сурап атканым ошол сиздердин ортодогу ажырымды кыскарткандын үстүндө кандай иштерди алып барып атасыздар дейм. Иште алып барасыңарбы вообще? Анткени алганыбыз чоң кредиттер, жакшы, элге чоң пайыз менен тийип атат. Кредиттерди алуу боюнча непосредственно Минфин работает, но bizde по линии нашей Министерства экономики в части поддержки предпринимателей мы пишем отдельные программы, где есть низкие проценты. Под 6% мы вот как раз уже выпустили 12 января проект поддержки предпринимательства. С учетом сейчас швейной отрасли, эта программа немножечко дорабатывается и финансирование уже начнется. Бул өтө аз аракет, урматтуу министрдин орун басары. Сизге айтарым, ошол ортодогу ажырымды чоң 1% менен 15%-тын ортосун жоготкондун үстүндө иш алып барганыңызды да суранып кетет элем. Рахмат. Жарайт. Кийинки сөз суроо берүү үчүн Ашымбаева Токтобүбү Аббасовнада.